Привет, друзья! В этом видео я покажу вам один из вариантов диалога. Когда мы встречаем нового человека, о чем мы можем у него спросить и как будем говорить. Сегодняшний диалог на тему «Город». Саламатсыздар, достор! Бұл видеода мен сіздерге адамдардың күнүмдүк жашоодо болгон диалогун варианттарын бирин көрсөтүп кетем. Бүгүнкү диалогубуздун темасы бул город, шаар, өзүбүздүн шаарыбыз. Бул жерден сиздер өзүңүздөргө бир пайдалуу сүйлөмдү же сөздү таап алышыңыздар мүмкүн. Анда эмесе баштасак. Котормосун бул жерде бир сүйлөмдү, бир адамдын сүйлөгөн репликасынан кийин сразу берем. Здравствуй, меня зовут Айбек. Бул биринчи сүйлөмдөрдү сиздер түшүнсөңүздөр керек. О эң оңой. Здравствуй. Саламатсыңбы? Менин атым Айбек. Меня зовут Айбек. Привет. Я Алтынай. Ты из какого города приехал? Салам. Мен Алтынай. Ты, сен из какого города? Кайсыл шаардан? Из деген предлог бул дан мүчөсүн билдирет. Кай жерден, каяктан деген суроого жооп берип, кайсыл шаардан келдиң? Приехал, келдиң. Унаа менен келдиң. Пришел эмес, пришел десек бул жөө келдиң болмок. Приехал, унаа менен келдиң. Я из города Ош. А ты? Мен Ош шаарынан келдим. Шаардан. Из дегенди айтып кеттим, дан мүчөсү. Мен Ош шаардан. А сенчи? Деп Айбек жооп берет. Алтынай ошондой эмне деп жооп берди ага. А я из Чолпон Аты. А я. А союз. Байламтабыз. Мен болсо деген маани билдирет. Мен болсо Чолпон Атаданмын. Из дегенди түшүндүңүздөр. Мен Чолпон Атаданмын. О, с Иссык-Куля? Как интересно. Я на Иссык-Куле вообще еще не бывал. А ты бывала, Ваше, когда-нибудь? О, с Иссык-Куля? Ысык-Көлдөнбү? Ысык-Көлдөнбү? Как интересно. Как? Кандай кызыктуу. Интересно. Кызыктуу. Мен на Иссык-Куле вообще еще не бывал. Мен Ысык-Көлдө вообще эч бир болгон эмесмин. Не бывал. Болгон эмесмин. Еще дагы деле. Эмне үчүн в Иссык-Куле деп жазбайбыз? Анткени дарыя болобу, же деңиз болобу, же көл болобу, ошол жерде эс алдым деп айткыбыз келсе, в деген предлогду колдонбойбуз. Ичинде болуп калат. Ал көлдүн ичинде, дарыянын ичинде, деңиздин ичинде болуп калат. Ал эми ошол көлдүн жээгиндеги шаар деп айткыбыз келип аткандыктан на деп атабыз. Я на Иссык-Куле. В Иссык-Куле эмес эч качан. Я на Иссык-Куле вообще еще не бывал. Мен Иссык-Көлдө дагы деле эч болгон эмесмин. А ты бывала, Ваше, когда-нибудь? А сен болсо Ошто качандыр бир болдуң беле? Когда-нибудь качандыр бир бывала, болдуң беле? Однажды я была в Узгене у родственников. Однажды. Бир убакта, бир жолу. Один деген сөздөн чыгып, бул однажды. Бир убакта я была в Узгене у родственников. Мен өзгөндө туугандарымдыкында болгом. Родственники, туугандар. Была өткөн жакта болгонмун. Мы летели самолетом. Биз самолет менен учканбыз. Мы летели. Лететь, учуу. Летели, учканбыз. Самолетом, самолет менен. И самолет садился в городе Ош. Самолет болсо Ош шаарында. В городе Ош. Ош шаарында конгон. Садился. Конгон. А оттуда мы ехали в Узген на машине. Ал жерден болсо, оттуда, ошол жерден. Биз ехали в Узген. Өзгөнгө машина менен барганбыз. На машине машина менен барганбыз. Ехали.
Шли эмес. Шли болгондо, мы шли в узген болгондо жөө, өзүнүн бутубуз менен жөө басып барганбыз болуп калат. Ехали, поехали, приехали, уехали деп айткан. Ехать бул машина унаа менен жүргөндү айтат. Алтынайдын жообу ошондой болгон экен, Ошко самолет менен конгонбуз, ошол жерден унаа менен өзгөнгө барганбыз деп атат. Ошондо Айбектин суроосу же жообу кандай кетти? То есть ты была у нас проездом. То есть деген, ошого теңеп атабыз. Анда сен бизде проездом деген бул токтобой машина менен түз эле өтүп кеткенсиң унаа менен. Проездом. Проехать деген сөздөн кеткен, проездит, ездит деген сөздөн. Ошондо сен биздикинде машина менен эле түз эле өтүп кетип көргөнсүң. Ошол жерден өткөнсүң деп атат, Ага. Ага деген бул биздин сүйлөө речибизде кара сөз менен айтканда ооба дегенди биз ага деп коебуз го, ошондой. Ага. Правда, города почти не видела. Бирок чын-чынына келсе деген сөз болуп калат. Правда деген өзү чын деген сөз негизи. Бул жерде сүйлөмдүн ичинде правда деп бүтүрмөн бөлүп атабыз. Бул чын-чынына келгенде деп айтып атат. Города почти не видела. Шаарды көргөн деле эмесмин. Почти деген бул биртке көргөнмүн, бирок мындай толугу менен бир көргөн эмесмин деген мааниде айтылып атат. Тогда уже темно было. Тогда ал убакта, ошондо деп которулат. Уже дегенди биз кандай түшүнөбүз? Ошол убакта уже караңгы болуп калган. Жетишпей калдым. Бүтүп калды деген мааниде. Темно было. Караңгы болуп калган. И когда назад в аэропорт ехали, то тоже видела Ош только мельком. Большой город. Жана. Когда назад в аэропорт ехали. Жана биз артка аэропортко кайтып жатканда, назад артка аэропортко кайтып келе жатканда, то тоже видела Ош. Ошту дагы, тоже дагы бир жолу, дагы Ошту көргөнмүн бир аз эле. Мельком деген сөз бул жөн эле мындай чоң, кенен карабай, бир эле мынтип көз ирме өтүп кеттим деген мааниде. Большой город. Чоң шаар экен. А на Иссык-Куле правда озеро не замерзает зимой? Айбектин суроосу. Я слышал об этом, но не знаю почему. Ысык-көлдө болсо чын эле, правда, чын эле көл кышында тоңбойбу деп атат. Ошондо на Иссык-Куле, Ысык-көлдө озеро, көл, чын эле, правда, зимой, кышында не замерзает, тоңбойбу? Я слышал об этом, но не знаю почему. Мен уккам ал жөнүндө. Я слышал, уккам об этом ал жөнүндө. Но не знаю почему. Бирок эмне үчүн экен, эмне себептен экенин билбеймин. Почему, эмне себептен? Не знаю, билбеймин. Алтынай жогоркудай жооп берет анда. Да, конечно. Это из-за того, что озеро соленое. А еще вокруг него есть множество горячих минеральных источников. Ооба, албетте. Да, конечно, албетте. Это из-за того, что ал көл туздуу болгон себептен. Из-за того, что деген бул себепти билдирип атат. Это потому что деп айтсак дагы болот. Из-за того, что десек дагы окшош. Бул көл туздуу болгон себептен. А еще вокруг него, андан дагы, анын тегерегинде, вокруг него, анын тегерегинде көптөгөн ысык минералдуу булактар бар. Ошондо ысык минералдуу булактар жана көл өзү туздуу болгондуктан тоңбойт деп айтып атат, Ух ты, как классно! Бул жерден биз карасак, эмоцияны билдире турган бул междометие деп айтып коет. Сөздөрүбүз ух ты дегенде, ух деп өзүнчө, ты деп бөлгөндө сен, ой сен деп которуп калмакпыз да. Бул эмоцияны билдирип атат. Ай деп биз кыргызча айткандай эле эмоцияны билдирип атат. Как классно деген, ой бир укмуш экен.
сонун экен деген сөз. Класс, сонун экен. Искупаться успела в этом году? Бул жылы көлгө түшкөнгө жетиштиңби? Искупаться бул жуунганга, сууга жуунганга. Бул жерде ошо көлгө түшкөнгө деген мааниде айтылып атат. Успела, жетиштиңби? В этом году. Ушул жылы. Нет еще. Сейчас только начало лета, и озеро прохладное. Жок, жетише элекмин. Азыр, сейчас, только начало лета. Жылдын, жайдын гана башы. Гана деген маанини билдирип атат бул жерден, только начало лета. Жайдын гана башы. И озеро прохладное. Көл муздагыраак. Прохладное, муздагыраак. Эгерде холодное десек, бул мустак деп айтмакпыз. Ал эми прохладное, бираз муздагыраак, салкыныраак деп атат. Мы пока готовимся к курортному сезону. Ждем первых отдыхающих. Мы пока готовимся. Азырынча, пока азырынча. Ошол акырындап даярдык баштап атабыз азыркы убакта деген мааниде. Биз азырынча курорттук сезонго, курортному сезону, курорттук сезонго даярданып кам көрүп жатабыз. Ждем первых отдыхающих. Биринчи эс алуучуларды күтүп жатабыз. А можно мне приехать к вам в гости? Всегда мечтал увидеть Ысык-Куль. Айбек сурап жатат. А можно мне приехать? Мен сиздерге конокко келсем болобу, мейман болуп келсем болобу? К вам деген сиздерге. В гости, мейман болуп, конок болуп келсем болобу? А можно деп биз любой суроого, ар кандай бир сураныч болуп жатканда можно деп сурасак, бул бир аз сыйлык түрүндө жакшы суроо болуп калат. Ошондо можно взять ручку, а можно закрыть дверь деген сөздөр болгондо можно деп биз суроо катары сураганда бул сураныч болуп калат. Всегда мечтал увидеть озеро. Ар дайым мен ысык көлдү көргөнгө кыялданчымын. Да, конечно, мы всегда рады гостям. Ооба, албетте. Биз конокторго ар дайым кубанычтабыз. Конокторду кубаныч менен күтөбүз. А ты приезжай посмотреть город Ош. Я сам тебя встречу и покажу самые красивые места там. А сен болсо, приезжай. Айттым, приезжай, уна менен кел деген мааниде. Приезжай посмотреть. Ошол Ош шаарын көргөнгө келгиниң. Город Ош. Я сам тебя встречу. Мен өзүм сени тосуп алам. Встречу тебя. Тосуп алам сени. Жана и покажу, көрсөтөмүн, самые красивые места там. Самые эң кооз жерлерди көрсөтөм ал жердеги. А потом попробуем самую вкусную еду, которую готовят только у нас на юге. Андан кийин болсо, а потом, андан кийин эң даамдуу тамакты жеп көрөбүз. Попробуем деген жеп көрөбүз биринчи жолу. Ошондо ооз тийип жеп көрөбүз. Которую готовят только у нас на юге. Бизде түштүктө гана жазаган тамак. Которую деген ошо бизде түштүктө жазаган ган деген мүчөнү билдирип, жазаган гана тамакты, даамдуу тамакты жеп көрөбүз. О, я с удовольствием поеду. Много слышала, что у вас вкусно готовят. Спасибо за приглашение. Ой, мен сүйүнүп гана барамын. С удовольствием деген сүйүнүчү менен, кубанычтамын мен. Өзүм каалап барамын деген мааниде. Много слышала, что у вас вкусно готовят. Силерде аябай даамдуу тамак даярдайт экенин көп укчумун. Много слышала, көп укканмын. Силерде аябай даамдуу тамак даярдайт экен. Спасибо за приглашение. Чакыргандыгыңа рахмат. И тебе. Очень рад с тобой познакомиться. Сага дагы. Сен менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Очень рад, аябай кубанычтамын.
Бул диалогту көрсөңүздөр, жаңы таанышкан адамдар өзүнүн бир аз шаарлары жөнүндө айтып, көрдүбү, көргөн жокпу экенин, бир фактыларын айтып берип сүйлөшүштү. Бул арасынан биз өзүбүзгө керектүү сөздөрдү алып колдонсок болот. Эгер сиздерге бул пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарийде айтып кетиңиздер, дагы кандай диалогторду уккуңуздар келип жатат, кандай диалогторду түзүп сиздерге которуп берейин.